туугандар, дагы бир нерсени унутуп калдым. Эгерде видеону көрүп атып башка группаларга таратып койгула, көрүп туруп лайкты баскыла. Себеп сиздер азыр эрте эле лайк басып койсоңуздар, ал эсепке кирбейт. Көрбөй туруп кантип жактырдың деп YouTube эсепке киргизбейт. Көрүп туруп жактырса койгула лайк. Анан группаларга жибергиле сураны. Сиздер мисалы лайк басканыңыздар бул башка адамга сиздердин телефонуңуздардагы контакттарга дагы жарыя болуп барат. Балким иш издеп муктаж болуп жүргөн адамдар болот. Сиз ошол себеп болосуздар. Себеп болгонуңуздар бир эле оңой эле ошол группаларга жиберип койгула. Айылдаш группа, классташ группаларга жиберип койсоңуздар, лайк басып койсоңуздар, бул өтө чоң салым болот. Ошол муктаж жумуш издеп жүргөн адамдар бар да. Ошолорго жетет. Ошол сиздерге керек эмес болсо дагы, ошол сиздер ошентип бүгүн орозо мезгилде кандайдыр бир салым кошосуздар. Ошол саламатта болуңуздар туугандар. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум туугандар. Бизде жайыт мезгил башталды, Кудай кааласа. Мал алып берем, мал кайтарып бергин дегендерге кайрылуу. Башына 1000 рубльдан айына мал алып берем десеңер, алышты баштагыла, жөнөткүлө. Адамдар буга чейин алдын ала чалып сүйлөшкөндөр малдарын алып келип түшүрүп атат. Сиздерге айта келе дедим, бизде уже кар ери баштап атат, акырындап жайыт мезгили башталып атат. Малды кайтарганы чыгып атабыз өзүбүз пока. Анан малчы керек, малчы. Эгерде үй бүлөлүү малчы болсо чалгыла, сүйлөшөбүз. Жатакана, тамак аш бизден болот. Документтер бизден болот, айлыгын сүйлөшөбүз келишим түрдө. Анан кошунамдын сезону башталды, картошка эгин адам керек дейт. Ошого эгерде сиздерге жумуш керек болсо, трактор айдаганды билген адамдар, анан универсал адамдар, бар жокту кылып кеткен адамдар болсо, Севат деген кишинин атына чалгыла, номерини да байлап коем видеого. Севат менен өзүңөр сүйлөшкүлө. $700 айлык берем деп атат. Жатакана, тамак ашны берем деп жатат. $700 доллар күчтүү деп, доллар түшпөйт деп, ошого айлыкты доллар кылып берем деп атат. Айлыгы $700 Севат деген кишиге чалгыла, документтерини кылып берем дейт. Жатакты берем дейт, тамакты берем дейт. Калган баягы насыбай тамекиңерди өзүңөр алып аласыңар дейт. Ошол туугандар, кимге жумуш издегендер, сезондой жумуш издегендер болсо, Севатка чалгыла, 4 ай, 5 ай ишке алат. Анан малчыга керек болсо, малчы иш издегендер болсо, семейный дагы боло берет. Чалгыла, бала чакаңар менен дагы боло берет. Ага дагы шарттар бар. Ал менде болот, өзүмдө туугандар. Ошол анан Кыргызстанга мал ташып алып кетем дегендерге азыркы учурда мал кымбат. Россия өзүнүн эли өзүнө алып атат азыр жайытка. Ошого азыркы учурда баалар бир аз кымбатыраак. Иркутск жактан бар, арзаныраак. Ошол Иркутск жактан алам десеңер, ал жактан даярдап малды издеп таап берген жигиттер бар. Ар бир башына кээбиркилери 3000 сомдон алып атат, кээбиркилери 5000 сомдон алып атат, 5000 рубльдан таап бергенине. 30 мал таап берсе 150 000 же 90 000, кээбиркилери 3000ден алып атат. Жакшы тажрыйбасы бар, малга түшүнгөн жигиттер Иркутскиде бар, жана Красноярскиде бар балдар. Ал жакта дагы башына албай килограммына 10 сом, 10 рубль кошуп мал таап берип аткандар бар. Ошондо мисал тараздан өткөндөн кийин 300 килограмм болсо, 300 килограммга 260 болсо, алар 270 сиздерге өткүзүп берет, таап берет.
ушундай жигиттер бар. Ал жакта дагы көп. Абаканда бар, ошондой эле жигиттер бар. Алтайский крайда бар. Алтайский крайда бар. Мен бар, Алеке бар. Көп. Мен тааныгандар көп, ишеничтүү адамдар. Алар да Кыргызстанга да жөнөтүп жибере берет. Машиналар бар, өздөрүнүн тааныштары бар. Жүк малды документи менен алектенген Абдул Метал деген жигит бар. Ошол жигит менен дагы сүйлөшүп документтерди кылса болот, туугандар. Кыскасы чалгыла сүйлөшөбүз, туугандар. Баарына тактап эме кылабыз. Дагы бир кайтарып кетейин. Картошка сезонго трактор айдаган жана универсал бар жокту кылып кеткен адамдар семейный боло берет, алар дагы алып атат. Айлыгы $700 өзү менен дагы кеңешип сүйлөшөсүңөр. Аты Севат. Чалгыла туугандар, саламатта болуңуздар. Көрүп турганыңыздардай мына жолдор ачылып, карлар эрип баштап атат. Бирок кар бар, талаада кар көп. Бирок ал дагы уже апрелдин 1-иге жок болуп, температура жакшы көтөрүлөт. Апрель ичи 27 градуска чейин көтөрүлөт. Ошого ким келип иштейм дегендер болсо, чалгыла сүйлөшөбүз туугандар. Саламатта болуңуздар.